25 кесиптик лицейдин 50 жылдык салтанаттуу кечесине катышып отурган жалпы коноктор, ардагерлер, урматтуу ижарайлар. Биздин лицей 25 кесиптик лицей Кант шаарында жайгашкан. Лицейибиз бүгүн ушу өзүнүн 50 жылдык юбилейин аракесин өткөрүп жатат. Лицей өзү 1974 жылы Кант цемент шифер комбинатынын базалык окуу жайы катары ачылган экен. Ошол убакта ченет өлчөөчү, приборлордун жана автоматиканын слесарь деген кесип даярдачу экен. Мына андан бери 50 жыл өтүп, бардыгы өзгөрүп, жаңы багытта кесиптерди даярдап жатабыз. Азыркы учурда биз автомеханик, электромонтер, компьютер оңдоочу уста, тикмечи, ашпозчу, набайчы, кондитер ушу сыяктуу жаңы кесиптерди даярдап жатабыз. Кесиптик лицейдин бүгүнкү майрамына биз ошол убакта негизделген күнүнөн баштап иштеп келген ардагерлерибизди чакырдык. Азыр дагы ошол негизделген күнүнөн бери иштеп келген биздин арабызда дагы коллегаларыбыз бар, ошол убактан бери иштеп жүргөн. Биз ага сыймыктанабыз. Алардан биз үлгү алып, алардын жөндөмдөрүн, навыктарын менен бөлүшөбүз. Бизге бөлүшүп, үйрөтүп жатат биздин жаш муундарга. Кесиптик лицейибизге ушу 50 жылдык юбилейге белек катары Билим берүү жана Илим министрлигинин секторду өнүктүрүү программасы, инклюзивдүү көндүмдөр өсүү проектисинин алкагында бизде оңдоп түзөө иштери жүрүп, жаңы кабинеттерибиз жабдууланып, электромонтёру жана автомеханик кесиби боюнча устаканаларыбыз жабдууланып, компьютердик класс ачылып, конференц зал ачылып, айтор ошол министрликке мен абдан ыраазычылыгымды билдиргим келет. Азыр кесиптик лицейлерге абдан жакшы көңүл бөлүнүп жатат. Кесиптик лицейлердин өсүп өнүгүшүнө өздөрүнүн чоң салымын ушу министрлик кошуп жатат. Андан сырткары биз социалдык өнөктөштөр менен иштешебиз. Ушул эле кант заводу, шифер комбинаты, кант девелопмент ишканасы, 13-чү өндүрүштүк ишкана, Аталык, Абдыш ата сыяктуу ири ишканалар менен дагы иш алып барабыз. Биздин окуучулар ошол жакта өздөрүнүн практикасын өтүп, биздин бүтүрүүчүлөр жумушка кирип, бүгүнкү маракебизге дагы биз жаңы ушу FHI деген фонд менен иштеп жатабыз. Алардын ошол фонддун жетекчилигин да чакырдык элек. Алар бизге ушу жаңы ширетүү цехын оңдоп түзөөгө жардамын көрсөтүп жатат. 우리 마음을 모아서 우리 이수호관학교의 또 성장과 발전을 위해서 마음 잠깐 필요하도록 하겠습니다. Ошо арыз болсо дагы биздин куттуктообузду арнап сиздерге бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Өзүбүздүн устаттар, өзүбүздүн окуучуларыбыз ошол өндүрүштүк практика учурунда, өндүрүштүк окутуу учурунда ушул биздин материалдык техникалык базаны оңдоо максатында отургучтарды жасап жатышат, окуу кабинеттерине парталарды жасап жатышат. Өзүбүз дагы аракетибизди кылып, өзүбүз ашар жолдору менен фундаментибизди оңдоп алдык, ашканабызды ремонт кылып алдык. Жалаң эле демөөрчүлөрдү күтпөстөн биз өзүбүз дагы колубуздан келген аракетибизди кылып, ушу лицейдин материалдык техникалык базасын оңдоого умтулуп жатабыз. Бүгүн Кант шаарында жайгашкан номер 25 кесиптик лицейдин 50 жылдык мааракеси болуп атат. Эми 50 жылдык тарыхы бар. Бул лицейде чындыгында эме деген ага эжелер окуткан, эме деген кесипкөйлөр чыккан. Чындыгында биздин мамлекетибизде орду бар, мамлекетибизде кандай керектүү кесиптин ээлери ушундай сыяктуу лицейлерден чыгат да. Бул эми
СССР убагынан бери келаткан лицей, бирок бүгүнкү күндө бул лицейдин ичи баардык жактары жаңыланган, ремонттон кийинки жанагы ширетүүчү аппараттардын баары бул жактан өнөктөш түктөр менен бирге иш алып барышып, алардын баардыгын жаңыланган бүгүнкү күндө. Менин оюмча Чүй областында алдыңкы лицейлердин бири деп эсептейм. Азыр заман өзү талабын көрсөтүп атат. Азыркы эмгек рыногунда, базарында кимдер керек? Ошол эле жумушчу кесиптер, ашпозчулар, ширетүүчүлөр, ошол эле автоуноо оңдогон слесарлар, алар эртеңки күнү жумушсуз калбайт. Алар азыр ушул эмгек рыногуна керектүү адистер деп ойлойм. Убагында чын айтканда баягы сварщиктер, сантехниктер, электриктер эми эч ким буларды баалабай калганда. Азыркы биздин Кыргызстаныбыздын темпи өнүп өсүшү ушул сыяктуу кесиптердин айтканда керек дейт да. Ошол кесиптин ээлери бүгүнкү күндө абдан керектүү. Мурдакыга салыштырмалуу болбойт го, азыр баягы биз өнүгүп өсүп жаткан убагыбызда. Андыктан биз болсо өзүбүздүн темпибизде бул кесиптин ээлерин болушунча максималдуу түрдө чыгарганга аракет кылып жатабыз. Чындыгында бүгүнкү күндө бул лицейден чыккан студенттер жумушсуз калган жок да. Мындан ары да калбайт деп ойлойм. Себеби дегенде бизде азыркы Кыргызстанда өнүгүп өсүп келаткан, например, салынып жаткан завод, фабрикалардын баардыгына тең именно ушул кесиптин ээлери керектелет. Урматтуу 25 кесиптик лицейдин жамааты, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин жетекчилиги 25 кесиптик лицейдин жалпы жамаатын 50 жылдык мааракеси менен куттуктайт. 25 кесиптик лицей Кыргыз Республикасынын башталгыч кесиптик билим берүү системасына тартыктуу орунду ээлейт. Лицейде көптөгөн багыттар боюнча квалификациялуу жумушчу кадрларды даярдоо жүргүзүлүүдө. Лицей мындан ары да гүлдөп, өнүгүү жалпы жамаатына чын ден соолук, жандуу жана чыгармачыл күч-кубат, бак-кубатчылык каалайбыз. Министрдин орун басары Абазбек уулу Расул. Кесиптик лицей бул окуу сапатын камсыздоодо дагы, окуу тарбия иштерин жүргүзүүдө дагы, жаңы талаптарды, жаңы инновациялык ыкмаларды окуу процессине киргизүүдө дагы эң алдыңкы окуу жайлардан деп айтып кете алам. Окуучуларыбыздар учурда жөн эле окуу элек болбостон окуучуларга биротоло иштеп акча тапкан. Ооба, алар иштеп, биз аларды азыр дуалдык окутуу дегенди киргизип атабыз. Азырынча ушу тикмечи кесиби боюнча Руслана ишканасы менен келишим түзүп ошакта окуп жатат биздин 12 кызыбыз. Ал эми өзүбүздүн лицейдин базасында окуу өндүрүштүк устакана ачып, ошол жерге калкка кызмат көрсөтүп, биздин балдар реалдуу практиканы ошол жерден өтүп атышат. График боюнча күндө 5 бала барат, ошол жерге мастердин жетекчилигинин алдында практика өтүп жатышат. Можно прийти, ты знаешь, что тебя здесь ждут, тебе все рады. У меня также есть мастер, вот Ашимагай. Я его очень уважаю. Например, у меня какие-то проблемы, я могу к нему подойти. Ну, к нему, к директору могу тоже обратиться. Ашимагай, он для меня вот он как второй отец. Ну, типа, я сам рос без отца, но... Ну как, я рос с отцом, но все же это все-таки не родной отец. А Ашимагай, он как отец, ему можно позвонить. Он может по вечерам мне сам позвонить, знать, как дела, очень приятно. Тут я нашел новых друзей, приятно проводить время тут. Учат тут нормально. Ну, типа, я бы не сказал, вот, ну, как я слышал, типа, кто-то там за углами говорит, шарага, тут какие-то понятия. Нет, я здесь ничего такого не видел, не замечал.
все нормально, ну, дружелюбный народ. Здесь, ну, даже вот я учился в школе, там, все равно тут мне даже приятнее, все свои. Как-то так. машиналарды автосредстволордун мисалы кээ бир атайын жеке менчик чоң оңдоочу жайларда жок станоктор менен камсыз болдук. Ал ошон үчүн биз ушу билим берүү министрлигине абдан ыраазыбыз. Сектордо өнүктүрүү программасы, инклюзивдик өсүү үчүн көндүмдөр долбоорунун алкагында алдык. Ошо Азия өнүктүрүү банкына да биз абдан ыраазыбыз. Устаканабыз толук кандуу жабдыланып, балдарга жакшы өндүрүштүк окутууну өткөнгө бизге шарт түзүлдү. Сизге азыр бул жакта баары эле айтылды. Мадина Элимановна келгенден кийин таптакыр өзгөрдү депчи жакшы чакалды. Мына ошо өзүңүздүн методикаңыз менен бөлүшүп кетсеңиз, кандай дагы башка мисалы тесттик нерселерге кандай кеңеш бере элеңиз? Эми методика менен бөлүшкөндө ошол азыркы замандын талабына жараша аракет кылып атабыз. Албетте биздин министрлик колдоо көрсөтүп, алдыга багыт берип атат. Биз ошону так аткарганга аракет кылып атабыз. Азыр цифровизация деген болуп атат. Биз ошого дагы умтулуп, өзүңүздөр көргөндөй биз эшигибиздин кире беришине скут койдурдук. Анан 3 жылдан бери окуучуларды биз онлайн кабыл алып атабыз. Азыр жакын учурда ошо электрондук журналдарды киргизгенге дагы өткөнүп турабыз. Бардык эле кесиптик лицейлердин жетекчилери аракет кылып иштеп жатышат деп ишендирип кете алам. Мындан кийинки максат ойлоруңуз? Дагы бизде алдыда койгон максаттар көп. Ошо чоң бир актовый зал жасап алсак деп, ашпозчу набайчы кесиби боюнча лабораториябызды кеңейтсек деген, ошо жаңы азыр биз жаңы методика менен жаңы кредиттик системага өтүп атабыз. Эки кесибибиз боюнча албетте ошо замандын талабына жараша биз окуу методикалык программаларыбызды, окуу методикалык иш кагаздарыбыздын баарын жаңылантып, жаңы замандын талабына ылайык жасасак деген жасап жатабыз азыр. Ошо кредиттик системага өттүк, ар бир кесип боюнча окуу программаларын комплектация жасап жатабыз. Айтор ушу замандын талабына да соответствовать ошого жараша болсо деп аракет кылып атабыз.